30-июндан тарта Россияга кирүүнүн жаңы шарттары ишке кирерин Кыргызстандын ТИМИ эскертти. Эми чет элдик жарандар анын арасында кыргызстандыктар Россияга бара турган болсо сапарга чыгаардан 72 саат мурун Рульт мобилдик тиркемеси аркылуу эмне үчүн бара жатканы тууралуу арыз калтырышы керек. Эгерде шашылыш жагдай жаралып калса, шартты документ менен ырастап, кирүү арызын 4 саат эрте берүүгө уруксат берилери айтылды. Тугандар кыргызский номер менен эч качан границага чыкпагыла. Мына биз да депортация кылып атат. Нарушниктерде отурабыз. Группаларга таркатып неме кылып коюлачы. Кыргызский номер менен вообще границага чыкпагыла. Домодедоводо отурабыз. Кыргызстанга кетүү планды астыга койгон болсоңуздар, обязательно Федеральная служба судебных приставовдун сайтын жөнөтүп коем. Ошол жактан өзүңүздү карап коюңуздар бирсира. Штрафтарыңар болсо, же болбосо Золотая коронадан карызга акча алган болсоңуздар, Кыргызстанга чыга албай каласыздар. Аэропортко барганда көптөгөн мекендештерибиз ошол карызы бар экенин билип, уча албай калып жатышат. Билетке күйүп жатышат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, обязательно ошол сайттан карап койгула, анан оплата боюнча оплатаны обязательно ошол сайт аркылуу төлөгүлө. Көптөгөн мекендештерибиз напрямую Золотая коронага төлөгөндүктөн ал пока обновление болучакты 1 ай күтүп калып атышат. Эгерде ошол сайт аркылуу төлөсөңөр карыздарыңарды 7 күндө обновление болуп, Кыргызстанга учуп кете ала турган возможность болот.